табейиндерден болгон бир улуу алым ооруп калат. Анан күндөрдүн биринде апасы аны зыярат кылганы келгендиги тууралуу кабарды угуп, ордунан туруп, жуунуп, таранып, жакшынакай кийимдерини кийет. Апасы келген кезде апасы менен эчтеке болбогондой, ден соолугу чың кишидей жолугат. Анан апасы зыярат кылып, бүтүп кеткенден кийин эси ооп жыгылып түшөт. Кайра өсүнө келген кезде, ушуна келген кезде жанындагылар сурашат да, сиз эмне үчүн ушундай кылдыңыз? Сиз ооруп атат деңиз. Ордуңуздан туруп, жуундуңуз, кийиндиңиз, тарандыңыз, эчтеке болбогондой апаңызга өзүңүздү бир көрүнүштү көрсөттүңүз. Сиз жата берсеңиз да эле болмок эле да десе, жанагы табейин айтат: уулдардын онтогону апалардын жүрөктөрүн азаптайт, апалардын көңүлүн чөктүрөт, апаларды кыжалат кылат. Мына ошондуктан апам кыжалат болбосун, апамдын жүрөгү оорубасын деп туруп, мен ошол ишке кадам таштадым дейт. Азыр учурда биз менен сиздердин арабызда канчадаган адамдар бар. Ата-энелеринин көзү тирүү, эшиктен кирип келсе, атакем же апакем, сиз келдиңизби, кош келдиңиз деп ордунан туруп, аны жакшы тосуп албайт. Ата-энеси эшиктен кирип келген кезде бутун чогултпайт. Мына ушундай инсандардын саны абдан көбөйдү.